сотты жабып кароого буларда негиз бар. Эмнеге? Буларда коркунуч бар. Эмне болгон коркунуч? Чындык сыртка чыгып кетет деген коркунуч бар. Жалган сыртка чыгып кетет, биздин шермендебиз чыгып калат деген коркунучтар аябай көп. Биз азыр соттун төрагасымын деп отурган Момуналиевке бир эмес эки жолу ишеним көрсөтпөө чечимин чыгардык. Бирок ошого карабай телмирип отурат. Буйрук аткаруу үчүн булар дайым, бардык нерсеге даяр да. Экинчиден, прокуратуранын курамы өзгөрүптүр азыр. Башка эки жигит келип калыптыр. Менимче баш прокурордун кеткендигине байланыштуу булар деле өзгөрүшү мүмкүн. Себеби жагдай өзгөрө берет. Булар жанакы мыйзам менен иштеп аткан жери жок, мыйзамды карабайт. Азыр жактоочу Жолотов мырза 114-бирене боюнча, башка биренелер боюнча бардык далилдөөдөрдү алдына коюп берди, бирок безирейген бойдон өздөрүнүн жанагы билген, даярдап келген чечимдерин кабыл ала берет. Мисалы, мен сизге ишенбейм. Сиз туура эмес, эки жолу туура эмес. Мыйзамсыз чечим кабыл алгансыз деп бирөө туруп алса, киши уялат да. Биринчиден, экинчиден, бул судьяда маалыматка караганда бир жолу сөгүш, бир жолу эскертүүсү бар экен. Ошого карабай ишин улантып аткандан кийин, демек кайсы бир деңгээлде көз карандылык да. Өз негизи Кыргызстандагы судьялардын баары эле көз каранды, бирок өзгөчө көз каранды да. Ошондуктан жанагы өзгөчө иштерди ушул кишиге тапшырса керек да. Ушундай, анан эми азыр 7-июнга чейин калтырылды. 19 том да. Булар жанагы бир тууган гримдери деген бар эле го, жомокчулар. Алардан өтүп ушул 19 томду жомокту түзгөн. Ошону менен таанышып алуу үчүн жактоочу убакыт сурады. 3 күн убакыт берилди. 3 күндө 19 том менен таанышалы. Карайбыз, көрөбүз кандай болот, андан ары карай. Башкы прокурордун кетиши сиздин ишиңизге байланыштуубу? Байланыштуу, байланыштуу эмеспи, баары бир эртеби кечпи, баары кетет, кетпей турган иши жок. Баары бир кетет, кетиш керек. Менимче ушул 2,5 жылга жакын мезгилдин ичинде аталасын чыгарып бүттү да. Бардык иштер боюнча аталасын чыгарып бүттү. Бир эмес, бир кишиге 7 кылмыш иши козголгон, бирөө да аныкталган жок. Сотко чейин келген иштердин көпчүлүгү тастыкталбай келип атат, далилденбей келип атат. Саясий буйруктар көбөйүп кеткен, өтө эле көп болуп кеткен да. Менимче бийликке жакпай калгандан эмес, ушул айыпсыз айыпталып аткан шордуулардын бир каргышы катарында кабыл алып коюш керек. Бул кетүүлөрдүн башталышы, дагы кете турган нысандар көп, өтө көп. Себеби бул мыйзамсыз иштер өтө Кыргызстанда кайнап кетти. Бул башы, анан эми тергөө башталышы мүмкүн, иликтөө башталышы мүмкүн. Ар кандай деп бааласа болот.